же президенттин ордунда басып, күнү түнү отуруп таң атканча болсун. 2 күндө өлгүнү даяр кылат болчум. 2 күндө. 1 жыл өттү, паспорттун үлгүсү даяр эмес. Өлкөнүн коду дегенде өлкөнүн көтү деп жазып атышат. Паспорт даярдагандар. Кылмыш иши 100 000 деген адамдын убалына калгандыгы үчүн ал жетекчилерге кылмыш ишин козгош керек, жанагы агентствонун жетекчилерине. Текебаевка жете тургандар эми аз да, эми жетет бир топ эле татык деле болот, но бирок бүгүнкү Текебаевдин уровенине келгенге чейин дагы бир жыл спикер болгондон кийин анан ошо теңделет деп ойлойм да. Жогорку кеңештин деңгээлин Өмүрбекке жеткириш кийинки келген төрагага өтө кыйын. Администрация президенттин жетекчиси Үсен Садыкович айтып атат, сен президенттен кечирим сурагын деп атат. Урматтуу туугандар, айтылган сөздүн бардыгын анализдеп, бир күндөн кийин Аскарга берген 100 кечиримден улук турат. Мен кечирим сурагандан көрө кызматтан кеткенди артык көрдүм. Мен кечирим сураганым жок эчкимде. Мен чындык үчүн кечирим сурабайм. Ушул сөздү кайталабагыла, кечирим кабыл албат деп. Мен кечирим сураганым жок. Республиканын 2006 жылга карата бюджети кабыл алынды. Эми бюджет кабыл алынбай жатат деп жүргөндөрдүн шылтоосу түгөндү. Жогорку кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаев төрагалык кызматтан кетүү туурасындагы арызын берди. Урматтуу жогорку кеңеш, урматтуу кесиптештер. Мени Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагалык кызматы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кызматынан өз калым боюнча бошотуп коюшуңуздарды суранам. Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиевдин жогорку кеңештин депутаттарына болгон кайрылуусу талкууга алынды. Бул күнү жогорку кеңештин күн тартибинде 2006 жылдын бюджетин карап 3-окулушунда кабыл алуу маселеси турган. Өкмөт үйүндө коопсуздук кеңеш өлкөдөгү саясий кырдаалды талкууламак. Бирок жыйындын башында төрага Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү коопсуздук кеңешине катышпоого аргасыз болуп жатам деген сөзү нукту башка жакка бурду. Кондо өкмөт үйүндө коопсуздук комитетинин жыйналышы башталат. Мен жогорку кеңештин атынан барып катышышым керек. Бирок мага кече саат 8:30-да, кечки саат Мирослав Ниязов келип, ушу байке катары суранам, ушуга барбай эле койбойсузбу деп катуу суранды. Азыр президенттин жогорку кеңештеги толук ыйгарымдуу өкүлү Данияр Ильич келип, ушу барбай эле койбойсузбу, мен да ушул ини катары мындай жөнөкөй адам катары суранам дейт. Мен угуп туруп, урматтуу депутаттар, ушу барбай эле коеюн деп силерден уруксат сураган этим. Буга бир катар депутаттар каршы болушуп, төрага парламенттин атынан катышууга милдеттүү экенин айтып, коопсуздук кеңешинин жыйынына катышууга үндөштү. Бу жерде бир кандай адамдын же бирөөнүн жеке менчиги эмес. Бул мамлекеттик түзүлүш, мамлекет жөнүндө сөз болуп атат. Мамлекеттин улуттук коопсуздук кеңеши конституциялык орган. Атайын указ менен анын мүчөлөрү бекитилген. Сиз ошол мүчөсүз да, туурабы? Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Анда сиз барышыңыз керек. Сиз төрага катары катышып, жогорку кеңештин позициясын билдиришиңиз керек дейт Азымбек Бекназаров. Өткөндө Совбесте каралсын деп бир нече жолу бизде токтомолгон нерселер бар. Мына ошону көтөрүш керек барып. Биз мына Совбесте каралсын мыногулар дедик эле. Деп күн тартибине киргизип, парламенттин позициясын коргоп сөз сүйлөш керек. Эгерде парламент баланча суранды эле, түкүнчө суранды эле деп сыртта калып калса кандай эмне турабыз парламент болуп. Эгер сизди конокко чакырса анда өзүңүз чечсеңиз болот деген ойду депутат Султан Урманаев айтты. Эгерде сизди bir konukka çıkara turgan bolsa, как жогорку кеңештин төрагасы эмес, как Текебаев катары, адам катары, анда өзүңүз чечишиңиз керек. Ал эми Оронбек Садырбаев бизди баланын ойнуна аралаштырбаңыз дейт. Обязанность болгондон барып отуруш керек болчу. Данияр Ильич Мирослав Жомабековичтердин кандай тиешеси бар, спикерди баргызбай коюш бара турган. Ошон үчүн бизди жаш баланын оюнчугуна аралаштырбаңыз. Oyundunda çegi болуш керек деген депутаттар болду. Президенттин өкүлүнө кайрылат элем. Бул эмне спикер палаты сиздин орун басарыңыз бул. Сиз барба, бар дегиде. Же биз жогорку кеңеш администрациянын бир отделы болуп калдыкпы? Бул мындай бир этикалык да эме бар да. Же аны официалдуу түрдө председатель палатаны коопсуздук кеңештен чыгарыш керек. Оюнда болгондо да бир предел менен ойнойлу. Чынында эле депутаттар айткандай коопсуздук кеңешине төраганын катышуусу же катышпоосу кимдир бирөөнүн эркиндеги иш эмес. Ал мыйзам чегинде бекемделген спикердин милдети. Демек өзүнө мыйзам чегинде жүктөлгөн милдеттен Текебаев катары баш тартса болот. Ал эми спикер катары катышпай коюуга акысы жок. Ага катышпаңыз деп жөн эле адамкерчиликтин чегинде да өтүнүч кылыш чекилик. Ошентип депутаттардын жүйөлүү сунушу менен барган төрага коопсуздук кеңешиндеги өзүнүн ордун ээлеп отурду эле. Президенттик администрациянын жетекчиси Үсөн Сыдыков президенттен кечирим сурабасаңыз, коопсуздук кеңешинин жыйыны өтпөйт деген пикирин билдирип, эки адамдын ортосундагы таарынычты коопсуздук кеңешине аралаштырып жиберди. Сиз эгерде бүгүнкү кеңешти сыйласаңыз, президентке кирип кечиримди сурайсыз, президент менен келишесиз, андан кийин кеңешке биз катышабыз. Коопсуздук кеңешинин көп эле мүчөсү бар экен, алардын эч кимиси мыйзам бар эмеспи дегенге жараган жок. Бирок төрага карала турган маселелер боюнча парламенттин позициясы ачык экенин билдирип келе берди. Бүгүн өлкөдө кырдаалардан татап, анан качпайбыз деп жиналыш өтпөй калса болбойт. Эл бүгүн чечимдерди күтүп атат. Чечкиндүү чечимдерди күтүп атат. Мен бул жака келердин алдында парламенттен сурадым, барбай эле коюй турганда. Үсөн экелерден аттырды. Официалдуу сурадым. Бир ордон чыгып баргын деди. Сени тойго чакырса барбагын, келбе десе. Дасторконун четине отургузса, четине отургун. Азыр сенин ордуң бар. Сен жогорку кеңештин өкүлүсүн. Жакшы көрөбү, жаман көрөбү, эл бизди чоң иштегиле. Мен жөнөкөй граждан болсом, саламдашпай 1 километрден айланып өтө турган адамдар бар парламенттин ичинде. Мен алар менен күнүгө саламдашам. Анткени эл жаман көрсөң, жакшы көрсөң дагы чыдап, таразалап, салмактуу чечимдерди кабыл алалы деп жөнөкөй. Мени атып жиберсең деген адамдар бар. Алар күнүгө менен урматтуу Өкмөт Черкешев Өкмөт Черкешев. Советтин мүчөлөрүнүн оюну калып, экөөбүз бул жерде ачкан кайдасы жок. Менин оюм чечүүчү. Анткени мен сиз айттыңыз, мен катышамын, катышпасаңар катышпагыла десеңиз ошол оюмда жок. Мен ушул биримдик үчүн бүгүн ушул жерден президентке кирип кечиримди сураймын. Биз ошол киши менен келишебиз, келип совет өткөрөбүз. Элдин келечеги кызыкчылыгы үчүн мына иштейбиз деген сөзүңүздү айтсаңыз, анда биз күтүп турабыз. Сөзүдү чукпайсыз. Парламент болбоду, элдин баары ошол сөз айтылды. Урматтуу коллегалар, ага уруксат бериңиздер.
коллегалардың алдында мен ұят болбойын. Біз барба десек, сен тағын жаш баладай ол барба қойдың деп айтпасын. Мен бардым деп, иштің күшін, парламенттің шешімі бар, мен сіздерге тоқтамдар бар, үсөсі дықып кетсін, айтпай кетсін деген парламенттің тоқтамдары астеле бар, президент біледі. Мен ошол жерде барып отырып айлы, бардым, бирок иштің қызықшылығын келдім деп мен қайра азыр жиналышқа барайын, рұқсат берсеңіздер. Ал эми президент менен жолугушуп сүйлөшкөнгө мен ардайым даярмын. Эгер ката кетирсем моюнга алганга даярмын. Бирок Үсен Сыдыковдун сөзүнө бир толуктап киргизип койгум. Мен отставкага берем. Эгер парламент кабыл алса кетем, парламент кабыл албаса кетпейм. Анткени мен эртең менен кабыл алсын, мен бесповоротно кетем, телевидениени чакыргыла, өзүңүз болсуңуз, Феликс Шершенбаевич, актив болсун, мен отставкага берем. Парламент кабыл албаса кузов менен кетем. Мен эки гана нерсени сурайм. Мага безопасность камчылык берди, жок дегенде жарым жыл, бир жылда. Мына ватар басылганга чейин. Анан 4 помощник бар. Текебаевдин адамдарды алар өмүр бою кызматта албасын. Ошону Феликс Шершенбаев бир жерге чумуш орноштуруп койсун деди. Мени кабыл албай коюшту. Соодалашпасын деди. Сен кетпесең колуңдан эл жетелип чыгарып коет деди Үсен экенин кабинетинде. Мен парламентти коем, парламент бул эл. Кетсе кетем, кетпесе калмыш дейм. Урматтуу туугандар, мен жагамы жакпайм, эгер парламент мени жактырып калса, мен менен салондашып иштеш керек. Бул кыргыз элинин ынтымагы үчүн. Биз өзүбүздүн өнөрүбүздү жагат жакпайт деген эски адамдарды бул жерде көргөзбөшүбүз керек. Мен сизди сыйлап, мына азыр бул жерден чыгып кетем. Анан айтсаңыз, Промексарич менен келип мен жигит катары да, үлкө катары да сүйлөшкөнгө даяр. Рахмат. Төрага чыгып кетери менен артка эшиктен өлкөнүн президенти кирип келди. Ошентип Коопсуздук кеңешинин жыйыны бийликтин бир бутагынын өкүлү жок өттү. Ошол эле кезде жогорку кеңештин жыйыны уланып, башкы прокурор менен президенттин өкүлү суранып жатып кыскача сөз сүйлөштү. Президенттин өкүлү Данияр Нарымбаевдин билдиришинче, Өмүрбек Текебаевдин 7 февралдагы президенттин дарегине айткан сын сөзүн Курманбек Бакиев кемсинтүү катары баалаган. Өмүрбек Текебаевдин жогорку кеңештин төрагалыгынан кетүүгө ниеттенип жаткандыгына байланыштуу бул маселени тез арада кароого депутаттарды чакырып кетти. Призываю вас, как полномочный представитель главы государства в парламенте, встать на защиту достоинства своих избирателей, нашего с вами президента, сделать свой ответственный выбор и в целях восстановления конструктивного сотрудничества между главными ветвями государственной власти во имя сохранения и укрепления политической стабильности в стране решить вопрос об отставке төрага жогорку кеңеши. Андан кийин сөз улаган башкы прокурор да төраганын сөзүн президентти кемсинтүү кадырына шек келтирүү катары баалап, Кылмыш кодексинин 128 статьясына алып барып такады. Ошондуктан башкы прокуратура Курманбек Бакиевдин ар намысын коргоо үчүн сотко кайрылышы мүмкүн экенин билдирди. Ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы деструктивдүү, конфронтациялык аракеттерди жасап, президент менен жогорку кеңештин ортосундагы мамилени начарлатты деп күнөө койду. Я обязан отметить, что деструктивная деятельность уважаемого Умрубека Черкешевича в должности төрага жогорку кеңеша ведет к конфронтации между жогорку кеңешем и президентом Кыргызской республики, между жогорку кеңешем и правительством Кыргызской республики. Это обстоятельство, согласно пункту 2 статьи 60 Конституции Кыргызской республики, может стать основанием для досрочного распуска жогорку кеңеша президентом Кыргызской республики. Муну Азимбек Бекназаров коркутуу катары баалап, башкы прокурор өз укугунан аша чаап жатат деди. Это парламент. Эзиңизден чыгарбаңыз. Эгер башкы прокурор ушинтип бизди президенттен кийин келип алып ушинтип коркута баштасаңар, эмне силерде целенаправленный ушундай саясат барбы против жогорку кеңеши? Бул пикирди колдогон Кубатбек Байболов башкы прокурордун бул сөзүндө жогорку кеңештин жыйынында кароо керектигин айтты. Выступление генерального прокурора как превышение должностных полномочий. Это раз. И второе. Невыполнение им своих обязанностей в части отказ от возбуждения уголовного дела. В ряде случаев незаконное прекращение уголовных дел. Призыв приостановить органическим законом действия Конституции. Вот по этим позициям мы завтра должны обсудить и ваш поступок, уважаемый генеральный прокурор. Признаки явного превышения своих полномочий.
Кылмыш кодексинен 128 статьяны алып салууга Өмүрбек Чиркешевич катуу каршы болгон. Эми ошол статья өз башына таяк болуп тиймек болду деп Дооронбек Садырбаев бир кездеги окуяны эскерип өттү. Аскар Акаевич 128 статьяны Уголовный кодекстен алып таштагыла десе, Өмүрбек Чиркешевич ушундай активдүү күрөшүп, Азимбек чынбы? Biz алып таштайлы десе болбостон сактап калды эле, келип өзүнүн башына таяк болуп тийип атат. Коңгайтиевдин колу менен. Депутаттардын айткан пикири Жогорку Кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаевдин сасык оюндарга аралашпаган салмактуу саясатчы. Өз позициясына бекем айткан сөзү жерде калбаган, досунун да касынын да жүйөлүү сунушуна калыс баа бере алган дасыккан ишмер экенин айгинеледи. Эгер ал төрагалыктан кетип калса, өлкөдөгү саясат кандай өңүттөнүгөрүнө кепил болчу эч ким жок. Тыныгуу убагында депутат Мелис Эшимканов акыркы саясий окуялардын тегерегинде журналисттер үчүн пресс-конференция өткөрдү. Депутат президенттин 3 февралдагы Жогорку Кеңешке болгон кайрылуусундагы депутаттарга койгон дооматтарын жокко чыгарып, түзүлгөн саясий кооптуу кырдаалдан саясий чөйрөл эмес карапайым калк жапа чегерине токтолду. Мореки башаламандыкты токтотуш керек. Бири-бирisi менен тирешкенди, мына бүгүнкү коопсуздук кеңешине Текебаевди киргизбей койгону, ал отурса мен кирбейм деп койгону, Үсөн Сыдыковдун жанагы эски Ош обком партиясынан бери келаткан 80-жылдардан берки интригасы бүгүнкү жаңы Кыргызстандын ак үйүнүн 7-кабатына чыгып аткандыгы бул абдан жаман көрүнүш деп эсептейм. Жума күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаев төрагалык кызматынан кетүү боюнча арызын палатага билдирди. Урматтуу Жогорку Кеңеш, урматтуу кесиптештер. Мени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалык кызматынан өз калам боюнча бошотуп коюшуңуздарды суранам. Арызын кароону жыйындын күн тартибине киргизүү тууралуу сунушун добушка коюп, көпчүлүк депутаттардын колдоосуна ээ болгон жок. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын өз каалоосу боюнча кызматтан кетүү боюнча суроосун канааттандыруу маселесин күн тартибине киргизүүнү мен добушка коем. Добуш бериңиздер. 20 добуш менен өткөн жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги маселеге өтөбүз. Палата күн тартибиндеги 3 февралдагы президенттин Жогорку Кеңешке жасаган кезексиз кайрылуусун талкуулоого киришишти. Алгач президенттин айткан пикирлерине Өмүрбек Текебаев жүйөлүү жоопторун берди. Оболу Жогорку Кеңештин 24 марттагы окуядан кийинки хаосту мыйзам нугуна салганга өтө чоң салым кошкондугуна токтолду. Мен азыркы Жогорку Кеңешти сактап калдым. Мен эркин болгондо көзүрмө бир сөз айтып койсом, революциялык масса Жогорку Кеңешти тейлеп кетет деген сөз болду. Урматтуу депутаттар, бизди эл шайлаган, бизди борбордук шайлоо комиссиясы мандатыбызды тааныган, ошол кездеги тарыхый окуялар, Жогорку Кеңештин депутаттарынын туура жолду тандагандыгы, биринчи кезекте Кыргызстанда конституциялык мыйзамдуулук нормаларын калыбына келтирүү, өлкөдө өнүгүп жаткан окуяларды мыйзам чегине киргизүү боюнча биздин позициябыз тарыхый туура болгондогун биздин айланабызда аң сезими бар, жоопкерчилик сезген саясий күчтөр акырында бириге баштаган. Мен ойлайм, ошолардын бири катары Куронбек Салиевич дагы бизди колдоп тарыхый туура чечимди тандап алган. Ошонун негизинен өзү айткандай, Акаевдин отставкасын кабыл алуу переворот жөнүндөгү, төңкөрүш жөнүндөгү сөздү токтотту. Ал отставканы кабыл алуу мыйзамдуу шайлоолорду дайындап, бүгүнкү президенттин абалын юридикалык жактан жыксыз кылып бекемдеди деген өз оюн айтты. Бул чоң окуяда сиздердин салымыңыздар абдан чоң. Бакиев кулуктан деми конституциялык реформа тууралуу ошол кездин чындыгын көзгө сайып көрсөт айткан төрага Жогорку Кеңештин 1 жылдык ишине да токтолду. Президенттин кайрылуусунда мыйзам кабыл албай жатасыңар деген дооматтын жүйөсү жок. Анткени Жогорку Кеңеш өткөн жылда кызычууларга карабастан мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла көп мыйзам, бир нечеси көп токтом кабыл алганы салыштырып санап койгон адамга эле көрүнүп турбайбы? Айрым учурларда жүйөлүү себептер менен кворум болбой калгандыгы чын, бирок кеп кворумда деле эмес. Кворум болбой калса эле Жогорку Кеңештин иши токтоп калды дегенге болбойт. Комитеттер менен комиссиялардын, депутаттык фракциялардын мыйзам долбоорлорун кароо улантыла берет. 27 марттан 1 январга чейин 2006 жылдын 208 закон карадык. Анын ичинен 63-ü ратификация. Калганы закондор. Анан закондорду ратификация эмес закондор деп бөлгөнгө болбойт. Биз бул көрсөткүч боюнча мурунку мыйзам чыгаруу жыйынынан дээрлик 2,5-3 эсе өзгөчөлүктөрдү көргөздүк, артыкчылыкты көргөздүк. Ал эми токтомдор боюнча дагы ушул бир нече эсе көп токтомду кабыл алдык. Жогорку Кеңештин бир дагы токтому конституцияга, мыйзамдарга каршы келбейт. Биз 800дөн ашык токтом кабыл алдык. Ал эми өкмөттүн, президенттин кабыл алган указдарынын канчасы конституцияга каршы келгендиги жөнүндө салыштырмалуу таблица урматтуу депутаттар сиздерге таратылып берилди.
Биз алган закондун 19-ун президент бир айдын ичинде колгой албай койду. Азыр 70-тен ашык закон президенттин кароосунда жатат. Конституция боюнча президент бир айдын ичинде карап кол коюш керек, болбосо артка кайтарыш керек. Законду аз алдыңар деген бул жалган. Биз 3 эсе көп алдык. Биз алган законду окуп үлгүрө албай, колгой албай калды деген бул президенттик кемсинтүү эмес. Бул анын жалган айткан сөздүгүн публично бул жерден ачуу. Президент уят болду деген булар уят кылышты. Жанындагылар уят кылды. Ал биздин ичибизде эмне болуп атканын билбейт. Мен мына ошону айтайын дегем. Көз көрүнө жалган айтып, ушул жерде болгон цифраларды бурамалоого сиздер канчалык күйөсүздөр? Мен өтө күйөм. Менде кадыр баркым бар, менде намысым бар. Эгерде өкмөт паспортту качан алабыз деген элдин талабын эч кale аткарып койсо, бул маселени жогорку кеңеш эки жолу карап эмне кылат эле? Өткөн 10 айдын ичинде оңдуураак бир паспорт чыгарып, эми ушундай паспорт беребиз деп койгонго да жарашкан жок да. Биз 11 апрелде 29 апрелде январь айында паспорт боюнча маселени көтөрдүк. Паспорт боюнча маселени баарыңыздар көтөрдүңөр. Баарыңыздар. Анткени бул элге керектүү нерсе. Мына биз бир жыл айттык, кече өкмөттү чакырып уксак, паспорттун үлгүсү даяр эмес экен. Мен жегер өкмөт башчысы болсом, же президенттин ордунда болсом, күнү-түнү отуруп таң атканча болсун, 2 күндө үлгүнү даяр кылат болчумун. 2 күндө. Бир жыл өттү, паспорттун үлгүсү даяр эмес. Өлкөнүн коду дегенде өлкөнүн көтү деп жазып атышат. Паспорт даярдагандар. Кылмыш иши 100 миң деген адамдын убалында калгандыгы үчүн ал жетекчилерге кылмыш ишин козгош керек, жанагы агентствонун жетекчилерине. Алар болсо кызматтан кеткен ордуна башка кызматтарга чоңоруп, мына депутат Исабеков айткандай башкармачылыктарга жетекчилик болуп кетип атат. Биз ошолордун жоопкерчилигин көргөзбөсөк ким көргөзөт? Бакиевдин депутаттарды куурчаксыңар дегени да туура эмес. Ушул сөзү үчүн алдагы жогорку кеңештен кечирим суроого тийиш деген оюн айтты. Президент айтты, төрөгө баш болгон бир нече кукловоттор бар, калгандарыңар кукласыңар деди. Мен бул депутаттардын кадыр баркына кетирген чоң айыптоо кечиримсиз күнөө деп эсептейм. Мен кандай өзүмүн кызыгандуулугум үчүн туура эмес деп чоң элдин алдында кечирим сурап жоопкерчиликке даярмын десе, президент эл өкүлдөрүнө силер курчаксыңар, өз эркиңер жок, жетелемесиңер деп айткандыгы үчүн мен оюмча жок дегенде отставкага бербесе дагы туура эмес айткан экенмин деп сиздердин алдыңыздардан кийинки келгенде өзү келбесе Данияр Ильичтин өзү менен кечирим сурап коюш керек. Кечирим сурабастан мойнуна алып экинчи мен муну кайталабайм деп убадасын берип коюш керек. Эгерде министрлер парламентке келбесе, депутаттар эмне анын үйүнө барып мыйзам кабыл алып береби? Өкмөттүн мүчөлөрү министрлер депутаттарды бильярд, ресторандарга чакырып маселе чечкенден көрө парламентке келип акылдашып иштешкени жакшы деп кес айткан Өмүрбек Текебаев парламент кадр саясатындагы адилетсиздиктерге кайдыгер боло албастыгын билдирди. Эмне үчүн министрлер жогорку кеңешке келет, келбегиле дейт. Күндө канча мыйзам каралса, ошончо жооптуу министр келиш керек. Күндө комитеттин канча заседаниясы болуп, ал жерде мыйзам караса, жооптуу министр келип, мыйзамын ошол жерде коргош керек. Депутаттар менен талашыш керек. Депутаттарды ынандырыш керек. Мына иштөөнүн формасы кандай болуш керек? Той-пойго чакырмай, бильярдка чакырмай, ресторанга чакырмай деген иштөө формасын биз токтотушубуз керек. Эми мына жогорку кеңеште ушул тергөө ишине кийгизип, конституциялык укукту бузуп атат. Сот болуп кеттиңер, тергөөчү болуп кеттиңер дейт. Жок. Биз УПК деген мыйзамдын сакталышын талап кылдык. Бекназаров кызматтан эмне үчүн кетти? Оор кылмышкерди камаганын ордуна чыгарып коюптур деп, өзү чыгарбаса дагы кызматтан кетти. Мына ошондой эле күнөөлөнгөн адамдарды парламент, эл, камап тур буну, качып кетпесин. Сот актайт, ак болсо деп айтканыбыз үчүн ачууланып бизди ушундай чоң сын калды. Биз туура кылдыкпы, туура кылбадыкпы, тарых тез эле көргөзүп койду. Исманкулов камалды убактылуу, сотко чейин. Анын адвокаты сотко кайрылды. Туура эмес кылып койду, депутаттар басым көргөздү деп. Президент да айтты, депутаттар ушул жерден басым көргөздү деп. Судья айтты, мыйзамдуу камалды деди. Жогорку көргөзө албайт. 10 депутаты келген экен, аларга отказ берип койдум деди. Кыска убакыт биздин, сиздердин туура экениңиздерди көргөздү. Президенттин парламенттеги өкүлүгө учурда келбей жатканын бетке кармаган Каныбек Иманалиев бизге президенттин өкүлүнүн өкүлү келип жатат деп Данияр Нарымбаевди башка соккондой кылды. Президент бизди айтып атат, кворум болбой атат, келбей атасыңар деп. Келбей аткан президенттин өкүлү 90% катышкан жок. Ошон үчүн президентке туура эмес информация берди. Биз буяка депутаттар катышпай калганда помощникти, консультантты жиберген жокпуз. Бул болсо орун басарын жиберди. Бизге президенттин өкүлү эмес, президенттин өкүлүнүн өкүлү келип атат. Болору болду деди Айтор Азымбек Бекназаров да президенттин өкүлүнө Өмүрбек Текебаевдин коопсуздук кеңешине катышпай калышына байланыштуу суроо берип, айласын алты кетирди. Коопсуздук кеңешинде эмне тойдун дасторкону
же бир тойго барды, ошол жерде адамгерчилик карала турган нерсе, мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө маселе каралып атат. А биз жогорку кеңеш мамлекеттик бийликтин бир бутагы, ошонун өкүлү катары барып атат. Эмне үчүн бул кошулбай киргизбей коюп чыгарылып жүрүш керек? Эмне үчүн ушуга баа бербейсиздер өзүңүздөр? Дүйнөлүк коопчулук эмне деп бизди Кыргызстанды баалайт? Өмүрбек Черкешевичтин орду бар болчу, барып ээледи. Андан ары, андан кийинки болгон сөздөр бул ошо коопсуздук кеңешменин мүчөлөрүнүн өз ара пикир алмашы болду. Мен ошого баа бере албайм деп айтып атам. Президент менен парламенттин ортосундагы мамиле так жана конструктивдүү болушу керек эле. Мен аны аткара албадым деп Данияр Нарымбаев башты жерге салып отуруп берди. Мен негизги максатым бул парламент менен президенттин ортосунда мамиле ар дайым түз конструктивдүү болуш керек болчу. Мен ал кызматты ишке ашыра алган жокмун деп баалайм. Себеби мен жакшы иштеген болсом, анда жыйынтыгы мындай болмок эмес. Анда өткөндө президент сүйлөгөн сөз айтылмак эмес. Президент менен парламенттин ортосунда мамиле мынчалык бузулмак эмес. Эгерде сиздер ишеним көрсөтпөсөңүздөр, мен бул жерде 1 сааттагы, 1 мүнөттөгү ашык отурбайм. Жаңы бийлик жашоону оңайда өзгөртүп жибере албайт, бирок бизде өзгөрдү. Тилекке каршы жаман жагына ушул ойду бекемдеген Кубатбек Байболовдун айтышынча, жерлердеги башаламандыкка конституциялык реформа гана чекит кое алат. Бакиев саясатка монополия киргизип жатса, ошол эле кезде Темир Феликстин өкмөтү шалдыраган Жигулинин кейпин кийип отурат. Наша конституция предусматривает двуглавое правительство. Это правительство похоже на «Жигули», в котором установлены 2 руля и 2 комплекта педалей. Один из водителей, который едет в Баткен, другой на Иссыкуль. Такое правительство может функционировать только в тех случаях, когда и президент, и премьер-министр происходят из одной партии, или абсолютно единомышленники. Но когда в нашем случае у них миропонимание, миропредставление, понимание ситуации расходится, дело будет развиваться именно так, как развивается у нас. И для решения вот этой проблемы что мы должны сделать?